Женгонун шериги Египеттен кармалды. Казак кайманаты менен таанылган Умар Маратов Египеттен кармалды. Ал белгилүү Крим төбөлүк Кадыр Досоновдун кылмыштуу тобунун мүчөсү катары белгилүү. 43 жаштагы Маратов буга чейин бир канча жолу соттолгон, бирок жыл айланбай эле кайра эле үй камагына чыгып турган. Ал былтыр июнь айында Ошто шериктери менен 26 жаштагы кызды күч колдонуп зордуктоого шектелип кармалган. Сот аны үй камагына чыгарган соң Кыргызстандан из жашырып кеткен. Ички иштер министрлиги аталган окуядан кийин Интерпол менен бирге Маратовго издөө жарыялаган. Маратов бир ай мурун тагыраагы 28 майда да опузалап талап кылуу беренеси менен камакка алынган. Анда ал бирөөнүн Toyota Camry унаасын тартып алып башка бирөөгө сатып жибергени айтылган. Бул жолу да сотко 1 миллион сом күрөө коюп үй камагына чыгууга жетишкен. 2020 жылы Маратов 16 жаштагы кызды зордуктоого айыпталып 10 жылга эркинен ажыратылган. Бирок көп өтпөй Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманова аны үй камагына чыгарып жиберген. Бул окуя коомчулукта чуу жаратып, ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков Сулайманованы иштен алган. Умар Маратов